биздин көрсөтүүлөрүбүз улантылат. Кезек менен ошентип Кутман таң программасынын таңкы конок рубрикасына да келип жетти. Анда студиябызга келген коноктор менен сиздерди тааныштыра кетейин. Республикалык кыргыз тили коомунун вице-президенти, журналист, филолог Нуркуз Кадырбек кызы жана ошондой эле областтык мамлекеттик тилди өнүктүрүү фондунун директору, улуттук тил комиссиясынын түштүк аймагы боюнча өкүлү Тилекманова Алмагүл эжекебиз. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Алгач эле мына ушул жакында келе жаткан 23-сентябрь кыргыз тил майрамы күнү менен сиздерди куттуктай кетели. Бүгүн биздин студиябызга жалаң мына ушул тил боюнча сүйлөшкөнү чакырганбыз. Биринчи суроону сиздерге узата кетсек, кыргыз тили мамлекеттик тил статусун алганына 24 жылдын жүзү болуптур. Ушул убакыттын ичинде идеалдуу мамлекеттик тилге айлана алдыбы? Кандай дейсиздер? Эгерде баягы бир нерсе жөнүндө сөз болуп атса, демек коомдук зарчылык бар да, ошон үчүн сөз болуп атат. Эгерде идеалдуу мамлекеттик тил болуп кеткенде, анда тил коому, тил комиссиясы, фонд баары иштебейли биз башка ишке өтмөкпүз. Идеалдууга айланып кеткен жок, идеалдуу нерсенин өзү жок. 20 жыл мындай айтканга көп болгон менен кээде аз убакыт. Ошон үчүн учурда көйгөй болгон үчүн быйыл түп көтөрүлүп, президентибиз баштап мамлекеттик тилди сыйлайлы, ошол жерде болгондон кийин ушул тилде сүйлөйлү деп көтөрүп атабыз. Кийинки жылдардан бир идеалдуу болбосо да жакшы деңгээлге көтөрүлүп кетип, мына 25 жылдыкта ушундай болуп калды деген ийгиликтер жаралып каларына ишеним бар. Мамлекеттик тилдин чөйрөсүн кеңейтүү үчүн баарыбыз ушу жапа тырмак иш жүргүзгөнүбүздө гана ушул мамлекеттик тил баардык тармактарда сүйлөнгөндө гана ушул мамлекеттик тилдин ушул идеалдуулугу келип чыкса керек. Аны үчүн баарыбыздын алдыбызда көп милдеттер турат. Мына бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, бул боюнча президентибиз Алмазбек Шаршенович абдан чоң милдеттерди койду. Демек ушулардын баары аткарылганда гана ошо сиздер айткан маселеге жооп табылат деген ойдобуз. Мына кыргыз тили, республикалык кыргыз тили коому деп, анан дагы улуттук тил комиссиясы, дагы бир канча фонддор кыргыз тилин өнүктүрүү максатында иштеп келишет да. Булардын баарынын башын бириктире эле, биргелешип иштешсе кандай болот, натыйжасы кандай болот, ушул тууралуу айтып бересизби? Эми бул жерде мындай да, мамлекеттик тилди ар тараптуу өнүктүрсөк болот да. Мисалы үчүн бул боюнча мына биздин башыбызда түзүлгөн ошо Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия, андан кийин мынакей биздин жерлердеги ошол областтык, райондук комиссиялар, анан мынакей республикалык кыргыз тили коому деп атпайбызбы? Биздин бир гана саясатыбыз бар, бул мамлекеттик тилди өнүктүрүү. Анан эми анын баарын бириктирип койсо деле, бириктирбей ушундай тармак менен иштете берсе деле болот. Бирок бириктирип койсо анда абдан жакшы болмок, себеби ошол улуттук комиссиянын область боюнча ар бир областта өзүнүн өкүлчүлүктөрү түздөн түз отурмак да. Баягы тарыхка кайрылсак, Алмагүл эже, баягы мамлекеттик тилди көтөрүп чыкканда мыйзамга деген Камбаралы Бобулов болгондо, ошол мезгилде атайын мамлекеттик уюм жок болгон үчүн кыргыз тили коому деп коомдук башталышта түзгөн экен. Анан колунан келишинче иш кылды, ошол мезгилде эне тилим, эне сүтүм деп конкурстарды уюштуруп, бүт элди көтөргөнгө аракет кылган да ошол мезгилде. Анан бирок ошол коомдук башталыштагы нерсе алсыз болгондугу үчүн анан президенттин астында бир күчтүү болсун, мыйзамды көзөмөлдөсүн деп 2004 жылы мыйзам кабыл алгандан кийин президентке караштуу тил комиссиясы түзүлгөн. Мен башында тил комиссиясынын жаштар канатында иштечүмүн. Күлүп калабыз биз, төрөлгөндөн эле тил деп түшсөк керек, тил деп жүргөн өтүп кетет болушубуз керек депчи. Ошон үчүн азыр тил коомунда деле ошол тил. Алмагүл Мырзакын айткандай, мамлекеттик тилди ар тараптан өнүктүрсөк жаман болбойт. Анан эми баягы мамлекеттик тармакта иштеген катары Алмагүл эже абайлады окшойт. Баягы коомдук башталыштагы тил коомдары айрым ак үй көк үйдөгүлөр тилди кордогон мезгилде ай деп кыйкырып бетке айтканга мүмкүнчүлүк көбүрөөк болот. Ошентип канатташып иштеп атабыз. Мына кыргыз тили боюнча ар кандай түрдүү көйгөйлөрдү айтып келебиз. Ийгилик бар жерде сөзсүз түрдө кемчилик дагы бар деп айтышат да. Кыргыз тилиндеги көйгөйлөрдү азайтуу үчүн кандай чараларды көрсөк болот дагы? Эми кыргыз тилиндеги көйгөйлөрдү азайтуу үчүн, мынакей мен азыр эле айтпадымбы, бизде мынакей эмне деген мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча атайын расмий документтерибизди кабыл алып келебиз. Ошол жерде жазылган ар бир министрликке, ар бир тармакка мындайча айтканда берилген тапшырмалар так аткарылганда гана, ар бирибиз өзүбүздүн парзыбызды аткарганыбызда гана мамлекеттик тилди өнүктүрүүдө ошондо гана ошол көйгөйлөрдүн баары чечилет да. Бул ошол билим берүү тармагында болобу, бул ошол саламаттык сактоодо болобу, бул ошол биздин юридикалык жактабы, же ошол
техникалык жактабы, кыскасы мунун баары тең бирдиктүү гана бир саясатты жүргүзгөнүбүздө ошондо гана жанагындай көйгөйлөр чечилет деп айтам. Мисалы ушул нерселер менен кошо эле мен ойлойм да баягы мамлекеттик тил, улуттар аралык мамиленин тили деп бизде тил боюнча мыйзамда 3-статьяда жазылган да. Аны сактай турган бул президент, жогорку кеңеш, өкмөт, жетекчилер деп айтылат. Мен ойлойм кыргыз тили ар ким өзүбүздөн тилди баштап, үй бүлөбүздө мамлекеттик тилди балдарыбызды сүйлөтүп, өзүбүз баягы мамлекеттик тилдин нормасын бузбай сүйлөп, анан мамлекеттик тил күнү болгондо ошо жергиликтүү жерлерде алма күлөжеге окшогон, мага окшогон, сизге окшогон филологдордун майрамың менен деп куттуктабай, ар ким өзүмдүн майрамым деп сезип калганда гана тил көйгөйү жогулат. Туура айтасыз. Негизи баягы тилди өнүктүрүүдө мондай иш-чара көрүшүбүз керек. Анан мындай иштерди кылсак тил өнүгөт деп эле кайра-кайра айтып келебиз. Бирок Нуркуза эжекебиз айткандай, ар бир адам өзүндө гана мына ушул тилди өнүктүрүүгө кандай салым кошо алдым деген суроо бергенде гана анан тил өнүгөт деп ойлойбуз да. Сиз айта кетсеңиз, Нуркуза эжеке, өзүңүз айтып кеттиңиз, баягы кыргыз тил коомунун вице-президенти, журналист, филолог катары сиз өзүңүз тилди өнүктүрүүгө кандай жумуштарды жасай алдым деп ойлойсуз? Эми ар ким өзү баягы мамлекеттик тилдин астында отчет берет болуш керек. Баягы мен эмне иш кылдым депчи. Анан мен мектепте жүргөндө мамлекеттик тил боюнча ушул республикалык олимпиададан 2 жыл катар бирде алгам. Мен мамлекеттик тил үчүн кошкон биринчи салымым ошо болгон. Андан кийин областтык тилди өнүктүрүү фонду менен биргеликте бир катар иш-чараларды уюштуруп, ошол жерде болгон кылгабызды отургуп, орфографиянын жаңы варианты чыкканда окутуп бер десе, окутуп берип ушинтип эле келе жатабыз. Анан былтыртан бери ошо республикалык кыргыз тили коомунун атынан эгемендүүлүк күнүн, кыргыз тили күнүн улуттук кийимде тосолу. Балким ушул бизге бир улуттук нарк жаратат деп кайрылуу жасап атабыз. Анан эми азыр шаардык кеңештин депутаты катары 2 жолу чоң рейд жасап, анан мындай кайрылуу көтөрүп атабыз да. Мамлекеттик аткаруу кызматында отургандар мамлекеттик тилден мыйзам тапшырып, билет деген баа алганда гана отурсун деп. Муну пилоттук нерсе катары биз Ош шаардык мэриясына сунуштап атабыз. Бул ишке ашып калса, мен сиздер деле колдойт болушуңуздар керек, жакшы эле нерсе болот. Албетте жакшы болмок. Алма Күлөжеке, сиз айта кетсеңиз. Мен эми бул тармакка келгени мынакей 10 жылдан ашыптыр. Мен келгенде кандай деп айтсам экен, жанагы бала тамтуң басат го, биздин Ош облусунда абал, мамлекеттик тилдин абалы ошондой эле. Биз келип иштеп баштаганыбызда мамлекеттик тилди өнүктүрүү комиссиясы бар бекен дегенде жетекчилер таң калышканда, ошол жерлердеги рейдтерди жүргүзүү, мисалы үчүн мен алыска кетпейм, о биздин эле Кара Суу районунун аймагында, Араван, Ноокат, Өзгөндөгү ошол жердеги баягы абдан бир тилди бурмалап жазылган, биздин мыйзамга туура келбеген учурлардын баарын ошо аныктай келгенибизде, ошондо бизде бүгүнкү күндө тил комиссиясы бар бекен, ушундай мыйзам бар бекен деп биздин мыйзамды ошондо билген адамдар болгон да. Мына ошондо биринчи салым кошкондордон биз болсок керек деп айтам. Анан ошол 2004-жылы Ош облусунун аймагында ошол жанагы биздин 2010-жылга чейин баскыч менен мамлекеттик тилге өткөрүү каралсын деген жарлыктын негизинде биз 2004-жылы атайын Ош облусунун аймагында иш кагаздарын мамлекеттик тилге өткөрүү боюнча чоң токтом кабыл алынганбыз. Мынанан ошондо биздин Ош облусунун аймагында жанагындай бир чырлуу дүйнө башталды деп айтсам болот. Ошол эле мынакей өзүңүздөр билесиздер, ата калайга чыккан, даңкы далайга кеткен тиги Ош ТВ телерадио компаниясы, Мезон ТВ телерадио компаниялары. Мына ошол массалык маалымат каражаттары 60-тан ашуун пайызда мамлекеттик тилде берилсин дегенде ошол жерге ошондо бир юридикалык жактан бири-бирибизди ушундай тирешкен күндөрүбүз болгон, бири-бирибизди сотко чейин берген күндөрүбүз болгон. Мына ошондой учурларда биздин тарыхта калтырган издерибиз бар болсо керек деп ойлойбуз. Андан сырткары мына иш кагаздарды мамлекеттик тилде жүргүзүүдө ушу байма-бай жерлерде жанагы кароо сынактарды, фестивалдарды, анан моорики иш кагаздарды үйрөтүү боюнча атайын семинарларды, конференцияларды байма-бай өткөрүүдө биз бүгүнкү күндө Ош облусунун аймагында биринчилерден болуп республика боюнча иш кагаздарды мамлекеттик тилге өткөрүп кеткендигибиз бул биздин ийгилигибиз деп айтсак болот. Урматтуу теле көрүүчүлөр, азыр кезекте биз атайын биздин телеканалда иштеп, ЛТР телеканалында иштеп, тилибиз тирегибиз деген көрсөтүүнү Нуркуза эжекебиз чыгарып, жалпы биздин элибизге тилди сүйүүгө үндөп келет. Мына ушул көрсөтүүдөн кыскача үзүндү сюжетке кезекти берсек.
Ар бир эле адам баласы дүйнөгө жаралган соң ал өз эне тилинде сүйлөөгө туулган күндөн тартып эле көнө баштайт экен. Алсак кыргыз болуп төрөлгөн биз тилибиз чыккан күндөн тартып эле ата, эне, аба, эже, нан, туз жана башка ушул сыяктуу сөздөрдү кыргызча айтып, улам чоңое жетилип калыптана айлана чөйрөнү, реалдуу дүйнөнү кыргыз тили эне тилибиз аркылуу кыргызча түшүнүп тааныганбыз. Демек тилибиз кыргыз атыбызды башка улуттарга, элдерге тааныткан эң алгачкы белгибиз экени талашсыз жана бул баардыгыбызга белгилүү. Bir ata jurt, bir asaba, bir acı var bir elde. Anam bunu bilip al, kulağına sırga kılıp ilip al. Ardandın ar başkaça dini var. Ar başkaça dili var. Bir ok bilgin, bir uluttun birden gana tili var. Кыргыз тилин андан ары өнүктүрүүдө биринчи ролду ата энелер, андан соң бала бакча тарбиячылары, башталгыч жана жогорку класстардын тилчи адабият мугалимдери, жогорку окуу жайлардын окутуучулары жана да массалык маалымат каражаттары жайылтып келет. Эми нукура сөздү азыр биздин Кыргызстан боюнча 90% билбейт. Менин оюмча да. Анан ошол кыргыздардын бир 10% толук кыргыз тилди билет деп ишенсе болот. Кошпойм, бирок кошпош аракет жасайм, бирок кээде кошулуп кетет. Кандай сөздөр? Мисалы вообще деген, вот деген. Эне тилибиз эне сүтүбүздөй таза, ширин болуп, чечендин таңдайын сайратып, баатырдын маңдайын жаркытсын, өсүп өнүгүп, өмүрү узун болсун деген максатта айрым учурларда кимдир бирөөлөргө жаман көрүнгөн жагдайларыбыз да бар. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр эле биз шаарыбыздагы алтын сатып алуучу эң чоң мекеме Baron Gold ишканасынын бет жагына кирип, бардык көрүнүк жарнактарын мамлекеттик тилде эмес деп жулуп алгандан кийин, ал иш жүрүп атат деп убаданы катуу бергенден кийин бул жагына өтсөк, көзүм көрбөсө деген макалдагыдай бардыгы расмий тилде бакыйт илинген экен. Анын дагы чоо жайын иликтеп көрөлү. Бирок замандаш, биз албетте жогорудагыдай көрүнүштөрдүн алдын алуу үчүн качан гана кыргыз тилинин орфографиясын жакшы билип, туура жаза алганда, туура которо алганда гана жеңе алабыз. Кара ой десе дагы кар ой болуп калат, кардуу ой болуп калат. Ушуну кара ой деп эле бөлүп эле кошмок сөз абалдын ортосуна дефис коюп эле жазыш керек эле. Ушуну бириктирип жазгандан баштап сабаттуулук кетип атат. Мына ушундай нерселерди ар бирибиз өзүбүз кыргыз тилибизде жазып сүйлөп, кыргыз тил деп жан күйгүзө чуркап, тилибиз менен дилибиз бир болгондо гана чече алабыз. Ошондо гана биздин тилибиз асман тиреген бийиктикке жетип, эл үчүн кызмат кылган тил болоору шексиз. Элнура Райымбекова, Мирсейит Чээров, Кутман таң программасы. Айтсаңыздар, быйыл тилди өнүктүрүүгө былтыркы жылга салыштырмалуу көбүрөөк каражат бөлүндү дейт. Ошол каражат натыйжасы кандай болот дейсиз? Айтсаңыздар. Бул маселеде мамлекеттик тилди өнүктүрүүдө канча каражат бөлүнгөнүн мына өзүңүз айтып атасыз, абдан көлөмдүү жакшы эле сумма бөлүнүп атат. Эми ошол ар бир тармакка бөлүнгөн акча каражаты туура пайдаланып, өзүнүн ушул коюлган талаптарын так аткарса, абдан натыйжалуу болот деп ойлойбуз биз. Анан эми биз коомдук башталышта коомдук уюмбуз, акча бөлүнсө бөлүнбөсө бизге жеке демилгебиз менен иштейбиз, бирок болгону кубандырганы атайын ушу мамлекеттик тил менен маданиятка арналган гана телеканал ачылсын деди да. Бул эл үчүн табылга болот керек, анткени жеңил-желпи нерселерге күбө аз кырылып калдык да. Бул чоң каражат болуш керек. Кыргыз интеллигенциясынын эң негизги кемчилиги бул кыргыз тилинде жазбагандыгында жана ошондой эле же жазылганды элге жетпегендигинде деген пикирлер дагы айтылып келет да. Сиздер бул пикирге кандай карайсыздар? Жазбагандыгында эмес. Мындай да ошол жана биз айтып атпайбызбы, ошол тилди үйрөнүү ар бир үйдөн башталат. Мына ар бири өзүбүздөн башталат да. Эгерде биз ушу үйдө балдарыбызга туура тарбия берип, ошо өзүбүздүн эне тилибизде туура сүйлөө, туура жазууга балдарыбызга жакындан жанында туруп ушу көзөмөлгө алганыбызда, ал бала ушу үйдөн чыгып бала бакчага барат. Балдар бакчаларында кайсы гана бала бакчада болбосун, ошол жерде дагы маселе так туура коюлганда, андан ары мектепте, анан ошентип жогорку окуу жайга кетип атпайбы. Демек мына ушул
билим берүү тармагында биз күчтүү колго алганыбызда үйдөн баштап ошондо гана баягы биздин өзүбүздүн эне тилибиз туура так сүйлөп, мына жаштар азыр азгырылып атпайбы, ошо чет элдин жанагындай ар түрдүү сөздөрүн көбүрөөк сүйлөп, бир өзүнчө бир модага айлантып. Жок, бул деген мен айтам, бул өтө туура эмес. Мен айткым келет да биздин ушу келечек муундарыбызга, жаштарга өзүнүн эне тилинде так, эң сулуу, кооз, татынакай бир окулуктуу кылып гана сүйлөгөндө аны биз маданияттуу деп айта алабыз. Анан Кудай жалгасын, 100 тил билбейби, 100 тилди билип ошо такылдап турса, өзүнүн эне тилин билип сайрап турса, мындан өткөн жакшы нерсе жок болсо керек. Кыргыз тилинин жазылышы формалдуу болуп жаткандыгында да ойлойм. Анткени баягы кыргыз тилге өткөргүлө десе, сөгүш дегендерди өсү жок арп менен согуш жарыялап келген учурлар бар. Аны дагы чогуу комиссияда жүрүп көрүп, айтып, күлүп, мисал келтирип жүрөбүз. Бирок мен ойлойм, кыргыз тилди кордолгон жери да, бузулган жери дагы кичинекей балдарыбызды орус тилдүү мектепке берип, анан бизди мама папа дегенден бузулуп атат. Менин балдарым дагы өсүп келаткан кичинекей өспүрүм, жеткинчек, орус тилдүү мектепте окушат, үйдө такыр башка тилде сүйлөгөнгө мүмкүнчүлүк бербейм, анан мама папа дедирбейм. Жалпы тил көрүүчүлөргө да кайрылат элем, келиңиздер, кыргыз ата болуп төрөлгөн ата болуп эле о дүйнөгө кеткенибиз туура болот. Дагы бир суроого кайрылгым келип турат. Сиз айта кеттиңиз, баягы кыргыз тилинин жазуусунда дагы бир топ одоно катачылыктар кетирилип атат депчи. Мунун кетирбөө максатында кандай иш-чараларды көрсөк болот? Анан кыргыз тилинин орфографиясына бир учурларда баягы өзгөртүүлөр дагы киргизилип келинген да. Бул бир жактан баягы оң натыйжасын берсе, бир жактан туура эмес, терс көрүнүштү да жараткан мындай баарыбызга маалым да. Мисалы мектепте баягы ат жерлердин ортосуна сызык коюлуп жазылат десе, кээ бир жерлерде кайра кошулуп жазылат деп балдардын да башын айлантып койгон учурлар болду да. Буга сиздер кандай көз карашыңыздар? Негизи чындап эле мына ушундай өзгөртүү киргизүүгө муктажбы? 2004-жылы өзгөртүү түзөтүү киргизилген. Бул коомчулук кабыл албай койду. Муну элдин баары билет. Бул эми бир кандайдыр бир ушул бир аз сандагы бир адамдардын өзүнүн кызыгуусу үчүн мына ушундай орфографиялык эрежелерибизге эми оңдоо түзөө киргизилип калды. Бирок эми кечиресиздер, бул биздин кыргыз элибиз бар да, баягы жабыла көтөргөн жүк жеңил болот дегендей, коомчулук кабыл албай турса, аны жерип турса, анан каяктан биз аны өзүбүздүн ушул орфографиябызга кабыл ала алабыз? Мына ал кайрадан, мына бүгүн 2008-жылы кайрадан ал орфографиябыз оңдолуп, жазуу эрежелер кайрадан кабыл алынды. Бүгүнкү күндө баягы 59-жылы кабыл алынган өзүбүздүн эрежебизге келдик деп айтсак болот. Себеби берки өзгөртүүлөр менен кабыл алынган орфографияны айрым тилчилер бул сабатсыз коомдун орфографиялык эрежеси, тил жазуу эрежелери деп айтканда. Эми айтайын дегеним, азыр массалык маалымат каражаттары, ошол эле басма сөз кызматтары, ошол эле телеканалдар мамлекеттик тилдеги орфографиянын эрежесин эң көп бузгандар. Мисалы, КРдын дегенди жөн эле орусча КР президенти деп коет. Ошого нерселерди, мисалы, жарнама өзүчө, баягы реклама деген жарнама. Жар салат, анан наама баян деген сөз. Аны биз жарнак деп, бул Манас эпосунда жарнак деген бөлүп алган олжону нак ортодон бөлүп алуу деген сөз. Ошол нерселер менен алмаштырып атабыз да. Ушул жерлерден жолго коюлганда, анан жалпы карапайым уюткулуу кыргыз элинде кыргыз тили жашап элатат. Муну мен далил катары кийинки муундан ак калпак кийип колуна комуз алып төкмө балдардын көбөйүп атканы менен айтат элем. Деги эле айтсаңыз, кыргыз тилинин көйгөйүнүн актуалдуулугу канчага чейин сакталат? Бул маселеде мына бүгүнкү күндөгү ошол баардык биздин ошол алдыбызга коюлган талаптарда ошол мектептерден баштап, бала бакчалардан баштап, мекеме ишканаларга чейин коюлган талаптардын баары аткарганда, иш кагаздардын баары мамлекеттик тилде толук кандуу өткөндө, балдар бакчаларындагы окутуу сапаты жогору болгондо, мынакей атайын жогорку окуу жайларда сааттардын көбөйүшү, ошондой эле биздин бүгүнкү күндөгү заманбап китептердин чыгуусу. Мына азыр технологиянын заманы болду деп атабыз. Баары тең китептерди ошо электрондук вариантта алып атышат. Мына ошол электрондук китептерди чыгаруу, жанагы бизге керектүү ушул усулдук колдомолордун баарын тең жеткиликтүү деңгээлде ушу керектүү тармактарга жеткирип, ошонун аткарылышын толук камсыз кыла алганыбызда гана бул проблемалар, көйгөйлөрүбүз чечилет да. Рахмат, тил көйгөйү жана ошондой эле тилди өнүктүрүү боюнча бир канча минуталык эмес, бир канча сааттык да эмес, бир күн сүйлөсөк дагы аздык кылат. Биздин студиябызга келип, кызыктуу маек куруп бергениңиздерге чоң ыраазычылык билдире кетели. Тилди, кыргыз тилин өнүктүрүүдө дагы да болсо салымыңыздарды кошуп жүрө бериңиздер. Рахмат.